жеке менчик кызыл китеби бар жерди кантип эле мамлекет келип алып коет депчи. Bu men екі этаж здание ama onun ақысы жоқ мерден. Мен аны пешіне термине салғамын. Кызыл китептери бар туруп, экскаватормен барып, дуалны бузуп коюп кайра кетишти. Каракчылык болду да эми бул. 90-жылдын эле азыр просто мэрия уже ошентип ала баштады да. Коркутуп элечи. Садыр Доргозович, siz yaş adam yönetip mına şu kızıl dokument var adamlar bir sıra tekşertinçi sizden sorar. Бул мыйзамсыз. Себеби бирөөдүн жеке менчигини соттун чечими жок, барып бузуп жатат. Бул мыйзамсыз. Biz kaşan karapayım elde bir tağdırı çeçe turgan prezident var mı özü? Президент Садыр Жапаров Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевка катуу сөгүш жарыялады. Маалыматка ылайык, президенттин бул чечими мэрдин кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгына байланыштуу кабыл алынган. Ошондой эле жүктөлгөн милдеттерге жоопкерчилик менен мамиле кылуу жана мамлекеттик башкарууда тартипти күчөтүү максатында мындай чара көрүлгөнүн расмий билдирилди. Эске салсак, буга чейин Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаарды иретке келтирүү жана тазалоо максатында кызыл сызыкка чыккан жана мыйзамсыз курулуштарды алып салуу иштерин баштаган. Айрым снос болгон үйлөрдүн кожоюндарына башка жерден үйлөр берилгени да айтылып келет. Жеңишбек Токторбаев мындай кадамдар мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгын билдирген, бирок мэрдин бул аракетине баары эле макул эмес. Политклиника медиасына кайрылган Оштун бир нече тургуну снос мыйзамсыз болуп жатканын айтып, нааразычылыктарын билдиришкен. Мисалы, ишкер Канатбек Жунусов өзүнүн менчигин мыйзамдуу түрдө алганын, баардык керектүү документтер бар экенин, бирок ага карабай эле имарат снос кылына турганын айтып, нааразычылыгын билдирет. Мисалы, бул жер азыр жол кеңейтилгенден кийинки учуру, бирок биздин ишканага чейин кеми дегенде бир 10 метрдин тегереги бар. Тротуардан баштап бул жака жылганда, бул жерге велодорожка кылам десе дагы батат. Зеленый зона кылам десе дагы батат да. Барына жооп берет, бирок болбой эле биздин ишкананы бузабыз деп жатышат. Биринчи күнү келгенде эле өзү эскерткен да. Бир күн келген, рейд болду. Бул жерде ушундай парк кылыш керек экен деди. Ошол күнү эле келип биздин документ иштекеге карабастан эле келип ошол күнү эле снос деп жазып кетти. Мына Жеңишбек Шермаматовичтин бир сөзү менен эле ошол жерди парк кылсак деген идеясы менен сразу эле снос деп жазып кетти. Биздин документти да караган жок, иштекени караган жок. Болбосо судан көрүп турасыздар, кеминде 8 метр, өзү 6 метр мыйзам боюнча. Корук зона 6 метр, биздики 8 метр. Эми бул жактарды баарын эле бузуп кетишкен, бир күндө келип эле бузуп кетишти. Эскертүү берип өзү 3 күн деген, 3 күнүн ичи эмес, келген күнү эле түштөн кийин буза башташкан ужачы. Анан эми ушуну элди сыздатпайбы, эл менен сүйлөшкүлө биринчи келишкиле, анан бузгула деген Камчыбек Кыдыршаевичтин сөзү бар эле. Аны ошо жакында эле айткан, биздикин буза элек да айткан иши. Бирок ага карабастан эле келип бузуп, эми ар бир адамдын мээнети да. Кыскасы биз эмне кылышты билбей калдык. Каяка кайрылабыз, ким биздин сөздү угат деп ошону ушу президентибиз угат деген үмүттөбүз. Жеке менчикке кол салып, буну эми башка элдер укса, башка неме укса таң калса керек. Жеке менчик кызыл китеби бар жерди кантип эле мамлекет келип алып коет депчи. Бирок на самом деле биздикин уже тартып ала турган эле мындай айтканда каракчылык болду да эми 90-жылдын эле азыр просто мэрия уже ошентип ала баштады да. Коркутуп элечи. Бузасыңар деп келип, болбосо бузбайбыз десең келип ошо трактор менен келип коркутмай болуп калышты. Компенсацияны жер беребиз дешет экен. Бирок жерди качан берди, кимге берди, эч кимден уга элекмин. Ол жерде бузулган немелер менен сүйлөшүп турабыз. Жер жөнүндө кабар жок дейт аличи. Бирок жер бергенде деле биздики ушунча капитальный строение бар. Бул строенияны жер менен эле бүтпөйт да. Жерди берип койсо биз жерге барып да иш кылышыбыз керек да ал жерде. Жерди берип койсо биз үстүнө кургучаң дагы 5-10 жыл кетет.
Ал эми жеке ишкер Эшмамат Калматов бул ишкананы маңдай тери менен тапкан каражатка салганын, эч ким анын имаратын алганга акысы жок экенин айтып тызылдайт. Мен ушу жерде, ушу 6 соток жерде 2000-жылы 3 комната үйүм бар эле. Ошол үйүмдү сатып $2700. Ушу жерди $27,000 сатып, $30,000 ушу 6 соток жер сатып алганмын. Алып, ушуну куруп, 2013 жылга чейин куруп бүтелегимде өрттөнүп кетти 2013 жыл тополоңда. Кийин 14-жыл дагы баштадым мен, кой бүтүрүп коем. Балдарым Россияда иште ушуга тапкан ушуга салып, балдарым алды, орукчан болуп калды. Анан ушуну бүтүрүп ишке киргизе элекмин. Пеканы кылып ачып, киргизип, ишке киргизип атканымда кече жазда келип снос деп туруп, ошонон бери ишкерлигимди токтоттум. Суубузду үзүп кеткен, светибизди жок кылды. Судан халашыңызчы ал деди. Мына 6 метр деди, 6 метр мына мен таштап койдум азыр. Халаса 10 метр алсын судан. Ну мен 2 этаж зданияма онун акысы жок мерден. Мен аны пешне тери менен салганмын. 1 тыйын пул мамлекеттик пулу кирсе бекер берем мен шуну. Жерге балам тагын магазин үстүн үй кылам деп салып, Россияда 6 жыл иштеди ушуну курамын деп. Азыр дагы Россия уга элек буну бузу дегени. Мына мурда тишпелем, кечегиде келип ананда снос деп, мына бар жогума снос деп жазып кетти. Бизге ошон карапайым элде бир тагдырын чече турган президент барбы өзү? Же кийинки президентти күтөбүз бу дагы тагдырынча. Мурунку президенттерди жамандап бүттүк. Мынаны кылды, мына басып алды, каралар басып алды. Азыр аппактар келип басып калды. О берди. Бу кандай болду? Законну келип алса майлы. Жер берет. Жердин үстүчү жердин үстү. Жердин үстүнө өзү бир $100,000 акча пулу кетти балам пешнеттери. Россияда иштеп жүрүшөт, ушуну табам деп. Элди күйгүзүп бүттү. Эшмамат Калматов Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин аракеттерине өтө нааразы. Ал өз кайрылуусунда кызыл китеби бар болсо дагы имараты бузула турганын айтып, кейип президенттен адилеттүү териштирүүнү өтүнөт. Жемишбек мырза келип эле документини карабай эле тракторду алып келип эле бузуп атат бир чекеден. Жолдош генерал Жемишбек мырзанын дагы кылган иштери мунуку эмне менен жашаганын, эмне кылганын, балдары эмне кылып атканын азаттан уктук. Текшерип туруп жөнөтпөйсүзбү бул жака? Келип мынантип карапайым элди какшатып бүттү. Мына кызыл китебине карабай талкалап атат. Мен карапайым элди менден эмне күнөө? Мен бирөөнүн жерин басып албасам, бирөөнүн ишин кылбасам, пежени терме салган нерсени мен парк кылам дейт. Чындык барбы жокпу? Садыр Доргозоевич, сиз жаш адам жөнөтүп мына ушул кызыл документ бар адамдар бир сыйра текшертиңчи сизден сурайт. Эгер кызылга чыгып кетсек, сууну басып алсак, эркек мен шарт таштап чыгып кетем ушул жерде. Ушуну чечип бериңиз сизден суранычы. Мен 70ке чыктым. Мен бир бутум жерде бир бутум көрдө. Ош шаарынын дагы бир тургуну Жамалдин Кулев да снос маселесине туш болгон. Анын айтымында кызыл китеби бар мыйзамдуу ишкана болушуна карабастан имаратынын айрым бөлүктөрү бузулган. Бирок ал бүгүнкү күнгө чейин ал иш аракеттердин мыйзамдуулугун түшүнө элек. Биздин ишкана сноска түшүп калды. Ошого мыйзамдуу, мыйзамсызбы түшүнбөй атабыз. Бизде кызыл китеп бар. 30 жылдан бери 30 жыл, 35 жылдан бери кызыл китебибиз бар. Мына зданиялар ham кызыл китепте бар. Мына здания ham кызыл китепте бар. Судан качып бер деди, качтык. Он жерлерди бузуп бер деди, буздук. Дагы эми пустой кылып бошотуп бересиңер деп атат. Жер беребиз деп атат, бирок кайерден берет, качан берет? Ошону чечип берсе жакшы болот эле. Эскертүү берип ошо. Биз эскертүү берилди, берген жерден бузуп бердик. Полный ачып бердик. Он жактарды эмне болсо ачып тазалап койдук. Укук коргоочу Асылбек Коңгуровдун айтымында мэр Жеңишбек Токторбаев кызматка келгенден бери Ош шаарында инфраструктуралык өзгөрүүлөр болуп, көптөгөн мыйзамсыз курулуштар алынып салынган. Бул коомчулук үчүн оң көрүнүш катары бааланат, бирок ал мыйзамдуу документтери бар объектилерде бузулган учурлар болуп жатканын белгилейт. Бизге кайрылган жарандардын, ишкерлердин мисалдарынан айтсам, алардын колунда мамлекеттик актысы бар жеке менчик жөнүндө.
баардык архитектура курулуш документтери бар, же болбосо мыйзамдуу түрдө сатылып алынган объекттерди дагы барып ошол госактарды документтерин жокко чыгарбастан туруп бузган учурлар дагы бар. Мындай фактылар дагы тилекке каршы көп кездешип жатат. Эми мындай учурда ошол ишкерлер жабыркап калбаш үчүн мыйзамда каралган шарттарды аткарыш керек. Бул эгерде ошол менчик жер тилкесинин же болбосо кандайдыр бир имараттын менчик ээси менен мэрия өз ара келишимге жетишпесе, анда бир эле жол бар, сот аркылуу ал документтерди жокко чыгаруу боюнча иштер алып барылыш керек. Бирок бизде кээде ушундай болуп атат, мэрия сотко кайрылып берип койгон, бирок сот жүрүп атат. Сот бүтпөй жатып эле барып бузулган, соттун актысы жок, бузуп жаткан учурлар дагы кездешет. Мен өзүм практикамда компенсация берген, баягы акчалай түрдө берген учурларды мен кезиктирген жокмун. Бирок ошол булардын жерлерине тете башка жактан жер тилкесин берген учурлар бар. Эми жердин үстүндөгү курулуштар боюнча, алар боюнча ошол курулуштарды дагы баягы көз карандысыз баалап, ошол суммасына жараша жер тилкелерини берген учурлар бар. Ошол объекттер, алардын бардык жеке менчикке тиешелүү документтери бар, колунда бар. Бирок ошого карабастан, ошол чайкананы барып өткөн жумада, мен дагы буга күбө болгонмун, өзүм бул жөнүндө пост чыгарганмын. Ошол документтери, кызыл китептери, баягы элде айткандай госак кызыл китептери бар туруп, экскаватор менен барып, баягы дуалны бузуп коюп кайра кетишти. Эми ал жерде мен билем ал объекттердин документтери жайында экенин. Бул мыйзамсыз, себеби бирөөдүн жеке менчигини соттун чечими жок барып бузуп жатат. Бул мыйзамсыз. Бул боюнча ал объекттердин ээлери ички иштер органдарына арыз менен кайрылган. Бирок тилекке каршы туура айтасыңар, ошо укук коргоо органдары тарабынан мыйзам чегинде эч кандай реакциялар болбой жатат. Ош шаарынын мэриясы жер тилкелерине байланыштуу иштер шаардын ген планына ылайык мыйзам чегинде жүрүп жатканын билдирди. Баары мыйзам чегинде, шаардын башкы планынан чыкпай иш алып барып атабыз. Сноско туш келген жерлерге башка жерден жер берилип жатат. Бир дагы жаран четте калган жок. Сотко берген жарандардыкын соттун чечимин күтүп атабыз. Башкы план боюнча убагында парк, көчө болгон жерлер сноско көп туш болуп атат. Эл бийликтен адилеттүүлүктү күтөт. Жабыркаган жарандар президент Садыр Жапаровго, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, кызыл китеби бар жеке менчик объекттер боюнча маселени адилеттүү чечип берүүнү өтүнүшүүдө. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова жана Политклиника медиасы болду.